Ушул Матраимов маселесинде Атамбаевчилер сүттөн ак болгусу келет да. Биз аны тааныбайбыз, биздин адам эмес, башкалардыкы дегендейчи. Биринчи бажыдагы коррупцияны гүлдөткөндөрдү бөпөлөп, көкөлөтүп өстүргөн ошолор болгон. Атамбаевчилер болгон. Анан оорулуу баштан соо башка ыргытып коюш бул тараптарга жеңил болуп калды окшойт. Тилекке каршы эл бардыгын билип салмактап турат. Рахмат. Тилекке каршыбы? Тилекке каршы эмес. Темирлан мырза. Темирлан мырза. Кеңешбек ага, Сиздердин тилегиңиздерге каршы. Атамекен саясий партиясын шайлоодо мурдагы жылы мен ачык эле айткам, Райым Матраимов каржылады деп. Аны эч ким тан алган жок го дейм. Мынакей. Андан кийин силер айтып атасыңар, ал деген СДПКнын кезинде болгон Райым Матраимов деген таможняда чоң кызматтарды ээлеп келген Акаевдин кезинен бери мен айтып коеюн. Алидар Маматович, вы хотели дополнить? Темирлан инимдин суроолоруна айткан кинелерине жооп берип кетейин. Матраимовду Атамекенге чаптап койду. Баягы ким катуураак кыйкырсылаган чындык болуп калбайт да. Ал киши ушул дал Атамбаевдин тушунда, ал клан эбегейсиз өскөн. Менде бардык факты маалыматтар бар. Керек болсо үйлөрү дагы чоңоюп особнякка айланган Атамбаевдин тушунда. Агасы Атамбаевдин СДПКсы менен депутат болуп келгенин бардыгыбыз билебиз. Алардын бала чакасы Атамбаевдин тушунда кызматтан кызматка көтөрүлгөнүн билебиз. Атамбаевдин тушунда Оштон Бишкекке алып келип бажынын орун басары болгонун билебиз. Анан ал киши Ошто жатып алып 2015-жылкы шайлоодо дал ошол Атамбаевдин СДПКсы үчүн акчасындагы, аракетиндагы, ресурсундагы аябай күрөшкөнүн билебиз. Бирок Атамбаев бийликке кеткенден кийин жанагы мага түшүп аткан акчалар башка бирөөлөргө түшпөсүн деген кызганычтан улам шашып-бушуп Сапар Исаковго кызматтан алдыртканын дагы билебиз. Анан эми Матраимов Атамекенди каржылайт деген болбогон ушак сөз, анын эч бир далили жок. Мен факты менен сүйлөп айтып жүрөм, бардыгын. Азыркы айткандардын бардыгы факты. Google'га салсаңар, Атамбаев менен Матраимовдорду 1000 жол байланыштырат. Былтыр Атамекен миллиондогон акчаларды чачып шайлоо кылды эле. А быйыл эмнеге эчтек акча чача албай калдыңар? Анткени Райым быйыл бербей калды да акчаны. Бул биринчиден. Анан кайсы акчаны короттуңар эле былтыр? Жок, жаңыласыз. Жооп бериңиздер. Кайсы акчаларды коротконсуз? Былтыркы кандидаттардын көбү бизнесмендер болгон, акчалуу талапкерлер болгон. Алардын салымынын негизинде коротулган. Былтыр эбегейсиз акча чачылган эмес. Былтыр деле алынча акча чачылган, коротулган. Быйыл деле мындай өзүнүн алынча кандидаттардын салымынын негизинде акча коротулуп атат. Анан эми баягы эч бир далилиңиз жоктур эле берген, алган дебиз. Бир нерсе көрсөтүңүз да. Урматтуу Али мырза. Көрсөтүңүз да, Темирлан, факты менен сүйлөңүз да. Атамбаевге окшоп эле баягындай түрдүү түмөн аттарды коюп эле андай мындай авантюристтик сөздөргө алдырбаңыз да. Мен сизди абдан сыйлаймын, бирок деген сиз фактылар менен сүйлөсөңүз. Биз сиздин алдыңызга 1000 факты коюп бергенге даярбыз. Анан эми баягы өзүңөр өстүрүп, өзүңөр бөпөлөп чоңойткон адамды эми меники эмес деп жээригениңер бул күлкү келерлик нерсе да. Дайыма ушинтип келесиңер. Силердин бийликке баратканыңардагы башкы максатыңарды билебиз. Силер мына 10 жылда бийликте турдуңар. 10 жылга жакын убакытта ошондогу бүлүндүргөн нерсеңерди кайра оңдой албайсыңар. Көп нерсени бүлүндүрдүңөр. Анан силердин бийликке бараткандагы бир эле максатыңар бар, ал Сооронбай Жээнбековдон өч алыш эле. Башка максатты көрбөй турам. Эми ушуга чейин кыйратпаган СДПК жарымы ураган. Эми кыйратат дегенге ишенич жок.